Түз эфирде Лондон, BBC саламатсыздарбы. Соңку элер жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчылпын Койчиева. Пакистандагы чабуул. Куралчан талиптер университет жатаканасына кирип келип 19 кишини атып өлтүрдү. Ондогон адамдар жарадар болду. Европа биримдиги мигранттар кризиси боюнча жаңы планды талкуулоодо. Биз Түркиядан атайы баяндама сунуш кылабыз. Бул жактан соңку 3 аптада Европага 23 000 киши ташылып келген. Кийим тигүүчүгө барышка убакыт жок болсо, кийим тигүүчү сизге келбейби? Мумбайда жаңы бизнес башталды. Пакистанын түндүгүнөн баштайбыз. Пешавардын тушундагы университеттин жатаканасына куралды кол салуу болуп 19 киши каза тапканын жергиликтүү расмийлер билдирди. Чарсадда аймагындагы Бача Хан университетинин кампусу чабуулга кабылган. Пакистандык талиптердин бир өкүлү чабуулду биз жасадык десе, башкасы муну четке кагууда. Премьер-министр Наваз Шариф өкмөт өлкөнү террорчулук азабынан арылтууга чечкиндүү киришкендигин билдирди. Бул соңку чабуул менен бирге дегеле куралдуу чабуулдар аймакта кайрадан курчугандыгы байкалууда. Пакистандын аскерлери университетти көздөй чуркап баратышат. Ал жерге куралчан топ кол салган. Согушкерлер жөн-жай тургундарды көздөй ок жаадырып жатканы маалымдалгандан кийин тик учактар асманга көтөрүлүп, аскердик операция башталды. Жүздөгөн окуучулар жана мугалимдер университеттен качып чыгышты. Чабуул 3 саатка уланып, көптөр аман калганына ишенбей турган кез. Көптөр коркуп, дендароо абалына түштү. Менин досум имараттан секирип качты. Ал бийик болсо да, аман калуунун башка жолу жок болчу. Жаракат алгандар көп болуп, тез жардам кызматы да агылып келди. Алардын көбү жергиликтүү ооруканага жеткирилип, оор абалдагылар провинциянын баш калаасы Пешаварга которулду. Бул чабуулду ким уюштурду? Талибан кыймылынын Хакимулла Мехсуд фракциясынын башчысы Умар Мансур жоопкерчиликти өзүнө алып, топтун 4 жангечти жоопкери чабуулду уюштурду деп билдирген. Бирок Пакистандын негизги Талибан кыймылынын басма сөз катчысы чабуулду исламга каршы келет деп мүнөздөп, бул топ менен байланышы жок экенин маалымдады. Арийне, согушкерлер университетке оңой эле дуалдан секирип өткөнү аныкталды. 1 жыл мурда Пешавар шаарындагы мектепке талиптер дал ушул ыкма менен кол салышып, 130 өспүрүмдүн өмүрү кыйылган. Эми кайрадан билимге умтулган окуучулар жана мугалимдер экстремисттердин бутасына айланды. Европа комиссиясы мигранттарды жалпы биримдиктин аймагы боюнча текши жайылтууну көздөгөн жаңы пландарды карап жатат. Мигранттар алгач кирген европалык өлкөдө качкын катары катталышы керек деген план дагы өзгөрөт. Жыл башынан бери Түркиядан Европага 23 мигрант ташылып келген. Европа кишилерди ташууну токтотууга көмөктөшүп, Түркияга 3 миллиард доллар бөлгөн эле. Бирок кылмышкерлер кризистен акча жасаганды улантышууда. Туркияга жеткен качкындар Европага өтүш үчүн адам ташыган кылмышкерлерге кайрылышат. Бул кылмыштуу топтун шаардын борборунда кеңселери бар. Биз жашыруун камера менен бул кишини тартып алганбыз. Мен мафияга мүчө болгондордун баарын билем. Полициянын баарын билем деп айта албайм, бирок көптөрүн тааныйм. Мен силерди коргоп кала алам. Биз өспүрүм балдарда ишке тартылып жатканын аныктадык. Сириялык качкын балдар куткаруучу кемсел сатып отурганын байкадык. Алардын улуусу 13 жашта болсо, кичүүсү 8 жашта. Балдардын бири бизге деңиз аркылуу Европага өтүүгө кайык сунушташты. Анын айтымында кайык чөкпөйт, кооптонууга себеп жок. Арийне эски кайыктар чөгөт. Сентябрь айында 3 жаштагы Алан Курдинин деңизде каза тапканы дүйнөлүк коомчулуктун үрөйүн учурган. Бирок бул окуя адам ташыгандардын ишин токтоткон жок. Бул сапар канчалык кооптуу экенин аныкташ үчүн түнү менен жээкте турдук. Бир апта мурда бул аймактан чыккан 30га жакын адамдын өмүрү кыйылган. Капысынан автобуска жык толгон качкындар жээкке келди. Күн чыкканда алар деңизге чыгууга даярданышты. Көп өтпөй коопсуздук кызматкерлери да келди. Полиция адам ташыгандарга каршы катаал күрөш жүргүзүп жатканын айтат. Бирок бул жолу эч ким камакка алынган жок. Полиция кеткенде 4 унаа менен түрк кылмышкерлер келип, үйлөтмө кайыктарын чыгарышты. Биз таштардын артында жашынып алып, окуяга күбө болдук. Качкындар деңизге чыкканда адам ташыган кылмышкер кайыктан секирип түштү. Европага багыт алган адамдардын тагдыры белгисиз.
согуш жана өкмөттүн алсыздыгынан улам бул бозгундар кылмышкерлердин колуна түшкөндөй. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматы программабызды улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев парламенттин төмөнкү палатасын таркатып, мөөнөтүнөн эрте шайлоо өтө турган болду. Добуш берүү 20 мартка белгиленди. План боюнча 2017 жылдын башында болмок. Президент Назарбаев мунайдын басырын кыйрашынан улам экономикалык кризис күчөгөн учурда элди бирдиктүү болууга үндөдү. Афганистандын өкмөтү маалымдагандай, башкала Кабулда жанкечти чабуулунан 4 киши курман болуп, 20 чактысы жаракат алды. Жардыруу орус элчилигинин тушунда орун алган, бирок элчилик атайы бутага алынганы белгисиз. Жардыруу болгон жерде тартылган сүрөттө бомба катылган унаа жана мотоцикл өрттөнүп жаткандыгын көрүүгө болот. Кытай бийликтери адам укуктарын коргоо уюмун лицензиясыз иштеткен деген негизде швециялык жаранды камакка алды. Европа биримдиги ишти кароодо ачыктыкка үндөдү. Питер Далин өкмөткө каршы арыздар боюнча лицензиясы жок адвокаттарды машыктырганын моюнга алганы Кытай телеберүүсүндө көрсөтүлгөн. Анын уюму Питер Далин кылмыш жасадым деп кысым алдында айтууга мажбур болду деп эсептейт. Индия тикмечилери менен атактуу. Ал жакта костюм шымды тектирип кийүү жалаң байлардын гана кыялы эмес. Бирок эми мырзаларга мыкты кийимге жетүүнүн башкача жолдорун суруштаган жаңы бизнес жайылууда. Демек, эски өнөр эмне болот? Мумбайдан кабарчыбыз Самир Хашми. Муну жүк ташыган унаа деп ойлосоңуз, сиз жаңыласыз. Бул дөңгөлөктүн үстүндөгү мода дүкөнү. Дүкөндөн эркектер каалаган кездемеден көйнөк, костюм тиктире алышат. Бул ыкма убактысы тар жана дүкөн кыдырганды жаман көргөн тургундарга арналган. Дүкөндө стилисттер кездеме тандап, өлчөмүңүздү ченеп калышат. Бир нече күндөн кийин сиздин жаңы кийимиңиз үйүңүзгө же иштеген жериңизге жеткирилет. Демек, дүкөнгө кайтып барам деп убара болбойсуз. Ошондой эле интернет аркылуу да костюм тандасаңыз болот. Bombay Shirts компаниясынын кардарлары интернет баракчадан топчулардын түрлөрүнөн баштап, жакаларынын стилине чейин керек болсо өздөрүнүн өлчөмүн да ченеп, кийим сатып ала алышат. Азыр социалдык медиа катуу өнүгүп жатат. Ал себептен эркектер да өздөрүнүн келбетине, кийимине өзгөчө көңүл бурушат. Бул албетте бизге окшогон бизнестерге пайдалуу. Бирок мындай жаңы бизнести салттуу, атагы чыккан тигүүчүлөр кандай кабыл алышат? Пратик Варманын үй-бүлөсү бул тармакта илгертен бери иш жүргүзүп келет. Анын айтуусунда кийим тигүү цехинде талаптар кескин азайып кеткен. Бизде интернет баракчабыз жок жана товарды кырдаардын үйүнө чейин жеткирүү кызматтарын көрсөтпөйбүз. Жаңы ыкма бизге албетте терс таасирин тийгизүүдө. Акыркы бир нече жылдан бери биздин бизнестин кирешеси 2 эсеге чейин түшүп кетти. Жаңы багыттан улам эркектер кийимин өзгөчө жол менен сатып алышууда. Бирок бул бизнес канчалык туруктуу экени белгисиз. Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Түштүк америкалык теннисчи спортто жыйынтыкты алдын ала макулдашуу элдин баарысы билген жашыруун сыр деп BBC менен маегинде айтты. Ал эми теннис боюнча Австралия ачык чемпионатында Новак Джокович франциялык Квентин Хелисти утуп алды. Роджер Федерер, Сирена Уильямс жана Мария Шарапова дагы кийинки айлампага өтүштү. Бокста Мани Пакьяо бокстон чыгып саясий аренага биротоло кирүүнү пландап жаткандыгын билдирди. Апрелде анын соңку беттеши болуп калчу Тимоти Бредли менен таймашы уюштурулууда. Пакьяо Филиппин сенатына кирүү үчүн ат салышууну көздөп жатат. Буга чейин ал Конгрессте иштеп көрдү. Жаңылыктардын соңунда Мексикадагы активдүү вулкандын атылышын көрсөтөлү. Тынч океандык оттуу кырдагы Калима жанар тоосу асманга карай 2,5 километрге чейин гүл аралаш төтөн ыргытты. Вулкандын оозунан чыңала ысыган таштар дагы ыргыган. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын баш бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Лондондогу командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Аны алып барган Акчылпон Койчиева, саламатта болуңуздар.